Бир туугандардын ортосун бөлүп, аларды ажырата турган 4 нерсе. Биринчиси байлык. Көпчүлүгүбүз жакшы билебиз, ата-энеден калган мурастыбы, же болбосо ортодо аласа береселердиби, келишпестиктен улам кичинекей бул дүйнөдө калып кете турган байлыктын себебинен бир атадан бир энеден төрөлгөн бир туугандар ажырашып, жүз көрүшпөс болуп кеткен учурлар өтө көп. Экинчиси аялдар. Булар үйлөнүп жайлангандан кийин келинчеги агасын же инисин, бир туугандарын жамандап, аларды жек көргөзүп, ортосуна бөлүк салган инсандар болот. Ошон үчүн урматтуу эже карындаштар, ушундай нерсеге барбаңыздар. Себеби эртең сиз жакшы көрүп тарбиялап келаткан уул кыздарыңыз бири-бирине куду ушундай болушу бул турган кеп болот. Себеби бул нерсе салынууга ашык, кайтар дүйнө деп айтылат. Үчүнчүсү көрө албастык. Ата-энелерге дагы айта турган осуятыбыз, бир балаңызды эркелетип жакшы көргөн болсоңуз, сөзсүз калгандарын дагы ошондой мамиле кылыңыз. Себеби мүмкүн бир балаңыздын бир жакшы кылган кылык жоругу, мүнөзү, жакшылыгы үчүн сиз аны жакшы көрүп кетесиз. Башка балдарыңыздан артыгыраак көрүп каласыз. Бирок ошол эле учурда сизден адилеттүүлүк талап кылынат. Бир учурда баарына бирдей мамиле кылганга сиз милдеттүүсүз. Ушул туура эмес кылган кадамыбыздын себебинен балдарыбыз бири-бирине көрө албастыгы башталат, анын аркасынан душмандыкка өтүшөт. Ошон үчүн бул көрө албастыктын себебинен бир туугандардын ажырап кетишине биринчи ата-энелер салынмашы. Төртүнчүсү бул өлүм. Бул баардыгыбыздын башыбызда бар болгон өлүм. Бул биз каалайбызбы, каалабайбызбы, сөзсүз жакшы көрөбүзбү, көрбөйбүзбү, бир күн Аллах Таала өлүм периштесин жиберет. Биз ошондо бир туугандарыбыздан ажырайбыз, же болбосо бир туугандарыбыз бизден ажырашат. Сиздерге бир окуя, бир падышанын бир канча уулу, анан ага-инилери болгон. Ошол өлкөгө душмандар бастырып киргенде, аларга каршы согушка чыгып, биринчи бир уулунун, экинчи уулунун, кийин үчүнчү уулунун каза болгондугу, шейит болгондугу кабары келгенде, ал падыша кайраттуу турат. Андан кийин жашы улгайган бир тууганынын каза болуп, шахид болгонун, шейит болгонун укканда аябай катуу ыйлаганын көргөн эл андан сурашат: эмне үчүн кырчындай жаш болгон, күчкө толгон уулдарыңыздын шахид болгонун укканда ыйлабадыңыз, бирок бир тууганыңыздын каарып калган, жашы улгайып калган бир тууганыңыздын